коробканы жасап, чаптап бүт барын кылдык. Эми кийинки биз чоң темабыз бар. Бул шпон жөнүндө. Шпон жөнүндө кичине түшүндүрмө бере кетейин. Шпон өзү негизи кадимки мындай айтканда жыгачтан жасалат баары. Жасалган эмес, бул жыгачтын өзү ичке кесилип жасалат. Өзү жыгачтардан кесилип жасалат. Мунун шпонун көп түрлөрү бар. Мисалы, могул актары кадимки кайың теректерден жасалат. Мул болсо мына кара жыгачтан жасалат. Мул болсо кызыл карагайдан жасалат да. Ушунун баары эмне үчүн керек? Булар деген кандай буюм жасасаңар дагы, анын сыртын кааласаңар мына момундай кылып, кап кылып, аябай мындай кымбат кылып жасаса болот. Же болсо башка ар бир кара жыгачтан, өрүктөн, алмуруттан, баардык жыгачтардан ушун сыртына чаптап жасаса, ошол материалдан жасалган болуп калат да. Мисалы, могул досканы түшүндүрө кетсем, мында бүт ушул каптан жасалган да, кадимки жанагы эмедеги жаңгактын түбүндө каптап коет. Ошондон жасалган эң мындай кымбат болуп калат да. Андан кийинкиси биз жөнөкөйрөөк жасап аткан, мен бүгүнкү сабак эле көрсөтмө кылып жасап атабыз, кичинекей кылып эле да. Ошон үчүн мына биздин ошол бүгүнкү сабакка колдонуп аткан доскабызга да ушу бүгүнкү шпондорду колдонобуз. Мына ошо так ошондой эле кара актарды кадимкидей чаптап жасалабыз. Аларга эмне үчүн жасаш үчүн кандай кылабыз? Аларды кадимки эле мына шпон деп өтүп, шпон. Муну азыр биз иш жүзүндө көрсөтөбүз. Мына кагаз сыяктуу эле кадимки кагаз. Ушуну азыр биз өзүнүн атайын станогу бар. Ошого кескилеп, кураштырып, анан аягында мындай кылып бетине жабыштырып, анан ушул досканын бетин чыгарабыз. Ошондо бул түшүнүктүү болуш үчүн сиздерге айтып атам. Мына бул карасы, агы экөөнү биз айырмалап туруп, ушундай квадраттарга бөлүп, анан ак кара кылып чыгарабыз. Биздин ошол бүгүнкү сабакка колдонуп аткан доскабызга да ушу бүгүнкү шпондорду колдонобуз. Мына ошо так ошондой эле кара актарды кадимкидей чаптап жасалабыз. Аларга эмне үчүн жасаш үчүн кандай кылабыз? Аларды кадимки эле мына шпон деп өтүп, шпон. Муну азыр биз иш жүзүндө көрсөтөбүз. Мына кагаз сыяктуу эле кадимки кагаз. Ушуну азыр биз өзүнүн атайын станогу бар. Ошого кескилеп, кураштырып, анан аягында мындай кылып бетине жабыштырып, анан ушул досканын бетин чыгарабыз. Жергиликтүү материалдардан мурунун атайын өзүнүн станогу бар. Ушундай мындай тегеретүү ыкмасы менен кадимкидей эле жука кылып кесип алат да. Мунун баарын биз ар бир буюм жасаганда ошого колдонобуз. Мындай айтканда эстетический таптаза, боек жукпаган, өзү мындай айтканда жыгачтан болуп жасалат да. Эми ушуну атайын примерно белгилүү демеде ушинтип узундуктарын кесип алабыз, ашыкчаларын кесип алабыз дагы. Ашыкчасын кесип алабыз. Бул атайын шпон кесүүчү мындай айтканда станок. Муга шпондордун түрлөрүн кесебиз. Мына кагаз кескен сыяктуу эле да. Азыр биринчи биз жанагы кичинекей доскабыздын размерин чыгарып алабыз. Мына биз могу жердеги ар бир досканын квадратын, мындай айтканда кичинекей эмесин ченеп алабыз. 2-3 да эмес, 2-8 экен да. 2-8. Ушул мына азыр агынан да карасынан кылып бу жерге 2-8 кылып узун кесип алабыз. Анда кийинкиге кеттик. Ченеп алабыз биринчи 2-8 кылып. Баш жагын түстөп алабыз, учун алып коебуз. Андан кийинкилерин түс болуп калат, анан кесе баштайбыз. Өзүнүн тияктуу размерин коюп койдум. Муга да 2 киши керек негизи. Ошон үчүн мына баштадык. Мына бекем кыстырып алабыз.
Уже başladık. Birinci bunu takıp alabız dağı. Bunu basabız. Ana eline kesebiz. Bari birdeği. Eğer bunu kayçı menen kessek, bıçak menen kessek bunday birdeği olbaydı. Bizge 8 gerek asır. Biz şpondordu kesip aldık. Mına karak kılıp kesip aldık. Eki bölüp. Janagınday mına bu jerdegi doskan nemesindey razmerlerini alıp aldık. Hem biz karak kılıp kurayбыз. Karak kılıp onu mına. Birinci bir ak kesse, ondan gayra kara, kayra ak, kayra kara, kayra ak. Uşuntip 4'te 8'di kurap alabыз mintip. Ortasına kılıp. Uşunun bari atayın bir doskaga jaygaştırıp alabыз. Burçtары emeler tura boşçu. Skoçtorun jardamı menen jabıştıra başlayбыз bir-birine. Ataydı skoçta otabız. Mundaydan mıyağından qaraganda görürsüzlermi? Birdeği olup palası olup ketdi. Emi mundaydan art jagын keyin tazalap stanokta şilfe ötetip koyabыз. Oşoň üçin hazır mınday kılıp skoçtadyk. Emi munu hazır buyursa. Munu hazır alıp barıp kayra tuurasынан kesebиз. Mundayna. Lişniğini alıp salabız. Entip. Biz kezektegi doska josoodogу sagası ulantabız. Hazır görüңүздөр, jana şpondu aytып atpanbı? Şpon bарын станокка kesip kelip aldık. Emi montip kuraştırabыз mına. Görüңүздөрбү? Şahmatın kiletkalarini aytkanda. Bir tarafına mına bul ketdi, bir tarafına bul ketdi mına. Gördüңүздөр, mına o bir doskanın üstündeki aytkanda hazır aytkanda bizdin nemebиз aytkanda urbaşka dep koyat da, şunu çoğulttuk. Emi munun jeyeklerine jeyeklerine mınday kılabız, mınday emeler jasayбыз. Mınday kılıp. Oşo menen bizdin doskabızды alat, kuralp bütet. Lineyka bıçaktın jardamı menen mintip bizde olabыз bari. Mınday aytkanda aşıkçalarını kesip salabыз, mintip. Aşçılarını kesip salabız. Antken sebebi, aşçılarını kesip atkан sebebi mına düzдөp atam. Uşul эле жээктерин азыр мондай болгон. Атайын мында kesip алганбыз, мына атайын сызыкчалар бар. Ошо сызыкчаларга могу жерге коебуз мына. О жээктерин азыр. Аны коебуз да андан кийинки эмеге улантабыз. Мына шпондорду бириктирип алдык. Мындай айтканда рубашка деп коет. Кураштырып алдык мунун баарын. Эми бурчтарын 45 градуста kesебиз мынтип туруп. Тура так чыгыш үчүн бири-бирине өчүн kesip коебуз мындай алып туруп. Шпон өтө тактыкты талап кылат. Аябай так болбосо көп жерлери мындай бизче айтканда бузулуп калат да. Өтө тактыкты талап кылат. Көп убакытты талап кылат, бирок өтө кызыктуу. Шпон менен иштөө өтө кызыктуу. Бурчтарын алып салабыз. Мына биздин кураган урбашкабыз даяр. Шпон менен бүт кесип, квадраттарын чыгарып даярдадык. Мына размеринде турладык. Кадимки эле биздин бүт даяр. Мына буюрса размерин чыгардык. Эми муну клейлейбиз. Кадимки эле пуванын жардамы менен, клейдин жардамы менен. Досканы клейлей алабыз мынтип. Мындай кылып урбашканы отургузабыз. Муну да жөн клейлебей, бардык жерин бирдей алып алабыз. Теңдеп. Досканын бети. Эми муну жанагы мурункудай эле атайын престерге салабыз. Текши кызыш үчүн атайын резиналарды колдонобуз мындай. Бул ошол жээгиндегилердин баарын
жээгин жакшы чапташ үчүн жакшы колдонулат да. Андан кийин мына үстүнө мындай кылып ошо боюнча кыстырабыз. Аяктуу процессинде турабыз. Азыр мына доскабыздын азыр биз мына могу жерде турбайбы? Кадимкидей буквалар чаптырган сандан баштап мындай жазылып турат, Ушунун баарын биз азыр мурункудай колго жасап отурбай, азыр биз графика дизайнер боюнча компьютерден момундай файлгаларга кадимкидей мына 1ден баштап 8ге чейин, анан А, Б, В деп шахматтык эме боюнча, англисче боюнча бүт ушундайга жасап алабыз дагы, ошону мыяга жабыштырабыз. Ошондо мындай жакшы эмеде чыгат. Биз азыр ушул тамгаларды жабыштырып баштайбыз. Доска жасоо ыкмаларынан азыр мына шпондорду чаптап бардык эмелерди кылдык, ыкмаларды. Эмкиси мына жада калса эмелер сандарынан бери чаптап даярдап койдук. Мул негизи өзү бир 2 саат прессте туруш керек болчу. Биз убакытты коротпай биз ушул иштетип алган мына ушундай эле досканын кийинки дагы кандай уланып кетчү ыкмалар боюнча дагы кичине түшүндүрүп кетейин. Мына биз ошондон кийин пресстен чыккандан кийин биз атайын тазалоочу майда кум жана наждачный нөлевка менен тазалайбыз дагы, таптаза кылып туруп анан эме кылабыз. Сыртын атайын грунтовка менен чачабыз. Өңү бесцветный грунтовкалар менен чачабыз дагы, кайра майда наждачный бумага менен сүртөбүз дагы. Анан алкидный лак, жалтыратуучу лак менен берип коет. Ошентип биздин эмне болот? Доскабыз даяр болот. Анын ичиндеги биз жанагы иштөө процессинде да көрсөткөнбүз. Ашык-машыктарын тагабыз. Ичинде ошо наарданын өзүнүн эмеси бар. Ошондо тагабыз дагы. Ошентип ашык-машык бекитүүчү эмелерин тагабыз. Ошону менен биздин бүгүнкү доскабыз монтип даяр болот. Бул даяр доскабыз 31 размердеги доска болду, квадратта 2 бөлгөндө ошондо 15,5 болуп калат. Ушундай эле доскаларды мына бул кичинекей доска болсо, средний доска, орточо доска, чоң доска болуп 3 размерде жасалат доска. Бүгүнкү жасап аткан доскабыздын сабагыбыздагы шахматный доска ушул болду. Сиздер менен ушундай көңүл буруңуздарга чоң рахмат. Бүгүнкү сабакты мен ойлойм сиздер аябай кызыктуу, көңүлдүү өттү деп ойлойм. Сак саламатта калыңыздар. Кийинки онлайн сабакта жолугушканча буюрса дагы улантабыз деп ойлойм. Ушу жыгаччылык боюнча, колдонуучулук боюнча. Саламатта калыңыздар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.